Жоопкерчиликти, тактыкты жана кесипкөйлүктү талап кылган салык кызматкерлеринин эмгеги өлкөнүн өнүгүүсүндө маанилүү орунду элейт. Бул күнү салык кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата аткарылган иштери тууралуу маалымат берилди. Берилген тапшырмадан 109% жооп ашыгы менен аткардык. Жалпылап айтканда 2.654.179 план жеткирилсе, 2.896.529.500 аткардык. Бул цифра менен айтканда 242.350.500 ашыгы менен аткардык, миллионго 500 ашыгы менен аткардык. Бул болсо жалпы кызматкерлердин ушу бүгүнкү күндөгү баардык автоматташтырылуу ошондой система менен иштеп, салык төлөөчүлөргө түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзүлүп, толук түрдө өндүрүлүү болуп атат. Учурда жарандар менен ишкерлер үчүн көпчүлүк кызматтар электрондук форматта көрсөтүлүп, салыктарды онлайн төлөө жана башка кызматтарды аралыктан алуу мүмкүнчүлүгү кеңири колдонулууда. Жеке ишкерлер өз убагында кандайдыр бир себептер менен төлөбөсө, бизге ошо 70 салык кодексинин 72 беренеси менен ошо текшерилген күндөн баштап арыз жазса, ошо көбөйгөн пайызын 50%-ин кыскартып беребиз. Элге азыр онлайн жээлдиктерин аябай жакшы кылып берди. Себеби кайсыл жерде Кыргызстандын кайсыл булуң бурчунда болбосун, ошол кайсыл жерде салык төлөй турган болсо, ошол жерден өзүнүн түндүгүнө келет, азыркы эм банкына келет, канча сом төлөштү, ошол жерден карап туруп төлөп кое берет. Ал эми салык төлөөчүлөр көрсөтүлүп жаткан кызматтарга оң баа берип, электрондук кызматтардын киргизилиши менен көптөгөн маселелерди тез жана ыңгайлуу чечүүгө мүмкүн болуп калганын айтышты. Мен бул жерге пенсияга чыгайын деп соцфондко акча төккөнү келдим эле. Очередь жок экен, баардыгы өз жайында. Азыр эле келдим эле, тез эле келип калдым азыр. Кызматчылар иштерин жакшы аткарып атышат өз немесинде. Ыраазымын ооба. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын салык кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата өз ишинде мыкты көрсөткүчтөрдү камсыздаган кызматкерлерге сыйлыктар жана ардак грамоталар тапшырылды. Алмаш Абдумиталипова, Манас Назаров, Манас шаары.